Саламатсыңарбы, түз эфирде өлкө жана облус ичинде болуп өткөн маанилүү маалыматтарды камтыган жаңылыктар кызматы сиздер менен мен Айзада Тойгонбаева. Кыргызстан 2027 жылы Германияга түз аба каттамдарды ачат. Учуулар эң акыркы үлгүдөгү Airbus A321 лайнерлери менен аткарылмакчы. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов билдирди. Анын айтымында үстүбүздөгү жылдын март айында 2 жаңы аба кемесин сатып алуу боюнча келишим түзүлгөн. Бул учактар 2027 жылдын март айында келет жана Кыргызстандын жарандык авиациясынын флагмандары болуп калат, деди Манасбек Самидинов. Манас аэропортунда жүктөрдү тейилүү автоматташтырылат. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидиновдун маалыматына ылайык, Европа каттамдары ачылган учурга чейин инфраструктура толугу менен даяр болот. Ошондой эле коңшу мамлекеттерден артта калбоо үчүн жаңы технологияларды, жасалма интеллектти автоматташтырууну жана санариптештирүүнү активдүү киргизип жатат. Ысык көлдө суучулдар алтын кум жээгинин түбүнөн 1 тоннага жакын таштанды чыгарышты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, ведомствонун суучулдар кызматы Бостери айылындагы алтын кум жээгинин аймагында ысык көлдүн түбүн тазалоо иштерин жүргүзүп жатып, 920 килограммга жакын ар кандай таштандыны чыгарышкан. Белгиленгендей, жээктин суу алдындагы бөлүгүн тазалоо иштери эс алуучулардын коопсуздугун камсыздоо, жээг зонасынын санитардык абалын жана көлдүн экологиялык абалын сактоо максатында жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, Кыргызстанда соңку 2 жылдын ичинде 167 адам сууга чөгүп каза болгон. Мындай маалыматты Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы 24 KG агенттигине кабарлады. Мындай учурлардын көбү Чүй жана Ысык көл облустарында катталган. Эң аз учур Талас, Баткен жана Нарын облустарында орун алган. 2025 жылы Кыргызстанда жалпысынан 3757 өрт кырсыгы катталып, тилсиз жоонун кесепетинен 53 адам каза болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин расмий маалыматы боюнча, мурунку жылга салыштырмалуу өрттөн келтирилген материалдык зыяндын көлөмү 2,5 эсеге көбөйгөн. Өрт, сел, катуу шамал жана башка табигый кырсыктардын кесепетинен келтирилген материалдык чыгымдардын ордун толтурууга камсыздандыруу келишими жардам берет. Айтсак, жакында Каракол шаарында мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан өрт жана табигый кырсыктардын кесепетинен жабыркаган жарандарга камсыздандыруу төлөмдөрүнүн сертификаттары тапшырылды. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Ысык көл филиалы тарабынан быйыл жыл башынан бери облус аймагында ОСАГО жана камсыздандыруу түрлөрү боюнча жарандарга жалпысынан 10 575 000 сом өлчөмүндө камсыздандыруу кенемтелери төлөнүп берилди. Ал эми бул жолу 932 000 сомдук сертификаттар жабырлануучуларга тапшырылды. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Ысык көл филиалы тарабынан бүгүнкү күнгө чейин, январь айынан баштап май айына чейин 60 жаранга 10,5 миллион сом акча каражаты төлөнүп берилди. Учурдан пайдаланып, Ысык көл облусунун тургундарын жана конокторун ушу камсыздандырууга чакырып кетет элек. Бул төлөмдөрү өрт, сел, катуу шамал жана башка табигый кырсыктардын кесепетинен келтирилген материалдык чыгымдардын ордун толтурууга багытталат. 2026 жылдын 11 апрелинде үйүм өрттөнүп кетти. 2 комната үй өрттөнүп кетти. Ошону бүгүнкү күндө Остраттан келип акча бөлүнүп берилди бизге. 59.287 сом. Үйлөрдү камсыздандырып койгула, табигый кырсыктан эч ким сактанган эмес. Кырсыктаткан жаран биздин эмебиз. Анын камсыздандыруусу бар экен, ал кишинин. Ошол кишинин камсыздандыруусу менен биз ушу кеткен чыгымдарыбызды ушу ОСАГО төлөп берип атат. Мамлекеттик уюм. Биздин башында жаңы чыкканда ушу көп анча эле эметкен маани берген эмеспиз. Былтырдан баштап ушу мамлекеттик болуп аткандан ар бир жаран ушу мамлекетке салым коюш үчүн ушу ОСАГОнун көп деле акча эмес экен ушу.
Иш-чаранын жүрүшүндө адистер камсыздандыруунун артыкчылыктары тууралуу маалымат берип, жол кыймылынын катышуучуларын мыйзам талаптарын аткарууга чакырышты. Ошондой эле камсыздандыруу полисин өз убагында алуу жарандардын укуктарын коргоого өбүлгө түзөрү белгиленди. Айзат Анарбекова, Алтынай Рыспай кызы, Мадина Абакирова, Ысыкөл жаңылыктары. 2025 жылы Тулпар Моторс автокуроо заводунда 2000ден ашык Chevrolet автоунаасы өндүрүлдү. Башка брендтерди эсепке алганда, чыгарылган продукциянын жалпы көлөмү 3000ге чукул бирдикти же айына орточо эсеп менен 250дөй унааны түздү. Ишканада куралган 1000ден ашык унаа Кыргызстандын мамлекеттик түзүмдөрүнө өткөрүлүп берилген. Завод чекене сооданында жигерди өнүктүрүүдө, жеңилдетилген каржылоо программалары, ошондой эле дилердик тармакты кеңейтүү аркылуу калк үчүн унаалардын жеткиликтүүлүгүн арттырууга басым жасалып жатат деп билдирет Тулпар Моторс компаниясынан. Эске салсак, Тулпар Моторс заводу 2024 жылы ишке киргизилген. Заводдун ачылышы Кыргызстандын министрлер кабинети менен Өзбекстан өкмөтүнүн ортосунда Кыргыз Республикасынын аймагында автомобиль жана коммерциялык техникаларды өндүрүүнү уюштуруу боюнча кызматташуу жөнүндө келишимге кол коюлушунун аркасында мүмкүн болгон. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинде жумуртка өндүрүү боюнча алдыга чыкты. Кыргызстанда жумуртка өндүрүү 25%га өсүп, көрсөткүч өлкөнү Евразия экономикалык биримдигине биринчи орунга чыгаргандыгы статистикалык маалыматтарда көрсөтүлдү. Ал эми экинчи орунду Казакстан ээлеп, аталган өлкөдө жумуртка өндүрүү 9,5%га көбөйгөн. Евразия экономикалык биримдиги боюнча жалпы орточо өсүш үстүбүздөгү жылдын биринчи чейрегинде 2,7% түздү. Буга чейин жыл башында өсүү темпи боюнча лидерликти 12,5% менен Армения, экинчи орунду Кыргызстан ээлеп келген. Эскерте кетсек, Евразия экономикалык биримдигине Россия, Беларусь, Казакстан, Армения жана Кыргызстан кирет. Ысыкөл бириккен ооруканасындагы урология бөлүмүндө трансуретралдык резекция ыкмасы ийгиликтүү колдонулууда. Ал үчүн заманбап тур аппараты ооруканага былтыр 2 миллион сомго алынып келген. Азыр бейтаптарга урологиялык операцияларды жасоо жеңилдеп, простата безиндеги өзгөрүүлөр заара түтүкчөсү аркылуу алынат. Астрамва менен жүргүзүлгөн операция тууралуу кабарчыбыз Жазгүл Сатаева айтып берет. Никакой разрез жок, аны менен долго бир 2 жума жатып калышы мүмкүн. Бирки открытый кылсак, а муну менен бир 7-8 күндө эле чыгып кетет. Ысыккөл бириккен ооруканасындагы урология бөлүмүндө заманбап тур аппараты ийгиликтүү иштеп жатат. Баасы 2 миллион сомду түзгөн бул жаңы медициналык жабдуу бейтаптарга сапаттуу жардам көрсөтүүгө шарт түзүүдө. Биздин директорубуз Асан Акунова Камиля Шамшидин аракет кылып, бизге кайра ушул аппарат керек экенин билип, бизге ушул аппаратты алып берди. Эми биз ушул орууну аденоманы ушул аппарат менен жасап, мына тети кыштан бери жасап атабыз. Бизди келип үйрөтүп атышат, уже үйрөнүп, мынакей биздин жаш кадрларыбыз келип, уролог балдар, уролог, хирург келип үйрөнүп ушул аппаратты уже жасаганга жетишип атышат. Бул эми трансуретральный резекция простаты деп коет. Эркектердин жана гиперплазия предстательной железы, бул часто кезикчү ооруда. Бул оорун эми эркектер көпчүлүгү баягы уялып, келе албай эле, бул баягы башталганда бат-баттан туалетке чыгып, кысылып, зара кылып, аяк жагында даже вплоть даже задержка вачи болуп калат экен. Сый албай такыр сийдиги токтоп калат да, анан ошондой эме болгондо анан кайрылып калышат. Такыр уже осложнение болуп, көпчүлүгү тетигерекке өпкө, то есть жүрөгүн, андан башка жанагы бөйрөгүн талкалап коет экен. Көпчүлүгү даже гемодиализге чейин түшүп калган больнойлор болот ушул оору менен. Анан тиги жүрөк көпчүлүгү жана ушул оорудан, жана инсульт, инфаркт алып калган мына ушул оорудан ушундай болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен ушу моменттен пайдаланып, биздин населенияга кайрылгым келет. Ушул ооруну күчөтүүбөй, убагында кайрылышса деген менин немем бар да, сунушум бар. Өтө өткөрүүбөй.
Аппараттын жардамы менен заара чыгаруучу түтүкчү аркылуу операция жасалып, простата безиндеги өзгөрүүлөр алынат. Мындай ыкманын негизги артыкчылыгы бейтаптардын денеси кесилбей, операция аз травма менен жүргүзүлөт. Натыйжада ооруну көтөрүү жеңил болуп, бейтаптардын калыбына келүү мөөнөтү дагы аз болот. Бул аппарат менен эмнеси жакшы, бул тиги кесилбейт, канабайт, кан кетпейт. Канал менен эле кирип, баягы алчу безди алып таштап анан чыгып кетебиз. Абдан жакшы экен. Мунун дагы эмеси жакшы. Көп ооруканада көпкө кармалбайт. 7-8 күндө жакшы айыгып чыгып кетет. А бирки открытый операция болгондо аны менен 2 жумага чейин кармалып калат. Ушунусу жакшы экен. Заманбап аппараттын келиши менен урологиялык кызматтын сапаты жогорулап, бейтаптарга жеринде жогорку деңгээлдеги медициналык жардам алууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Жазгүл Сатаева, Жолдош Тынчтыкбек уулу, Асылбек Касенов, Ысык Көл жаңылыктары, Каракол шаарынан. Кара тумоо адам өмүрүнө олуттуу коркунуч жараткан өзгөчө кооптуу жугуштуу оорулардын бири. Анын алдын алуу жана мүмкүн болгон очокторду ыкчам локалдаштыруу максатында өлкө боюнча атайын окуу машыгуулар үзгүлтүксүз өткөрүлүп келет. Бул ирет мындай машыгуу Тоң районунун Бөкөнбаев айылында уюштурулуп, өзгөчө кырдаалдарга даярдык деңгээли текшерилди. Мындай машыгуулар өзгөчө кооптуу инфекциялардын жайылышын алдын алуудагы маанилүүлүгүн кабарчыбыз Айгерим Кубатбекова айтып берет. Тоң районунун Бөкөнбаев айылында кара тумоонун очогун алдын алуу, локалдаштыруу жана жабуу боюнча окуу машыгуу өттү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтомунун негизинде калкты жугуштуу оорулардан коргоо багытындагы мамлекеттик программалардын алкагында уюштурулду. Райондук санитардык эпидемиологиялык оорулардын алдын алуу боюнча көзөмөлдөө борборунун республикалык иш-чарасы өтүп атат кара тумоо оорусу боюнча. Анан бул иш-чарага бардык Ысык Көл областындагы райондун ооруларды алдын алуу жана санитардык көзөмөлдөө борборунун директорлори келген. Андан тышкары республикалык саламат сактоонун оор кара тумоо боюнча республикалык дарыгерлер келишти. Бүгүнкү иш-чаранын максаты ушу кара тумоо оору боюнча алдын ала түшүндүктөрүн жүргүзүү. Бул иш-чараны биздеги Тоң районунда уюштурулуп атканы азыр 2 бөлүктөн өткөрүлөт. Биринчи бөлүк өзүнүн курамы, жараны коргоонун өзүнүн курамдары менен таанышуу, алардын даярдыктары. Анан экинчи бөлүгү ошол бүгүнкү келген ар бир областыбыздагы райондордон келген директорлор менен пикир алмашуу, анан практикалык иш-чарасын өткөрүү болуп саналат. Машыгуу учурунда район аймагында түзүлгөн 12 жарандык коргонуу кызматынын иш-аракеттери сыналды. Алар шарттуу кырдаал түзүлгөн учурда ыкчам аракеттенүү, координация жана өз ара кызматташуу боюнча тапшырмаларды аткарышты. Адистердин айтымында мындай машыгуулар өзгөчө кооптуу инфекциялардын жайылышын алдын алууда маанилүү роль ойнойт. 12 жарандык коргонуу кызматы түзүлгөн. Ошо 12 кызмат кандайдыр бир кырдаал болуп кетсе, өзүнүн функционалдык милдеттерине ылайык иш-чаралар жана авариялык калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул этаптар 2 этаптан өтүп атат. Практикалык иш-чара, анан теориялык иш-чара болуп эсептелүүдө. Жана ошондой эле жугуштуу болуп кеткен аймактарда зона өзгөчө кырдаалдардын аймагын калыбына келтирүү иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Баяндаган райондук өзгөчө кырдаал бөлүмүнүн башчысы майор Мукамбетов. Кара тумоо табигый очоктуу өтө кооптуу жугуштуу оору. Ал көбүнчө жапайы кемирүүчүлөрдөн, айрыкча суур, чычкан сыяктуу жаныбарлардан жана алардын үстүндө жашаган бүргөлөр аркылуу жугат. Ошондуктан аны алдын алуу максатында вакцинация, санитардык көзөмөл жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат. Эми кара тумоонун эң негизги биринчи профилактикасы бул сыртка чыгып аткан малчыларыбыздын, эс алуучулардын турфирмалары менен кеңешип, алардын гидтери менен бүт байланышта болобуз. Алардын тизмелерин алып, жыл сайын апрель айында эмдөө жүргүзөбүз кара тумоого каршы. Эми эң негизгиси бул вакцинация кылган жакшы, бирок көп учурда элдин арасында туура эмес иштер жүрүп атат. Уруксатсыз аңчылыктар жүрүп атат. Суурдун этин союп, шашлык, эт кылып жеп атышат.
ошону кылбаш үчүн биз жыл сайын сыртка чыкканда кезиккен адамдарга турактуу жайлар болсо аяктын эли менен алдын алуу иштерин жүргүзөбүз. Машыгуу учурунда тоң жалпы дарыгерлик практика борборунун кызматкерлери да активдүү катышып, ыкчам медициналык жардам көрсөтүү тартибин практикалашты. Кырдаал учурунда тактап айтканда өзгөчө коркунучтуу жугуштуу ооруларга шектенүү пайда болгон учурларда алгоритм ошол бейтапты андан аркы обочолонтуу, дарылоо, жаткыруу жана башка ушул сыяктуу бул машыгуунун өткөрүүнүн максаты эң биринчи ошо даярдыкты кайталоо, даярдыкты камсыз кылуу шектенүү болгон учурда бейтаптарга кандай жардам көрсөтөбүз. Ошо бул эми теория жүзүндө жана практикалык жүзүндө даярдык көрсөтүп болду. Мындай окуу машыгуулар калктын коопсуздугун камсыз кылуу жана өзгөчө кырдаалдарга даярдыкты күчөтүү максатында жыл сайын өткөрүлүп турат. Айгерим Кулатбекова, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Тоң районунан. Жылдан жылга калк арасында саамалды дарылык үчүн ичүү популярдуулукка ээ болуп бара жатат. Жаңы саап алынган бээ сүтүн туура ичүү организм үчүн абдан пайдалуу экенин адистер айтып, бирок олуттуу оорулардан айыктырып жибербейт экенин белгилешет. Бээнин сүтүнүн курамында белок, аминокислоталар, түрдүү майлар, витаминдер, электролиттер бар. Кабарчыбыз Жанара Сагындыкова Шахты Жыргалаң айылында бээнин сүтүн ичип, дартка дава таап, жаткандар менен жана жай гана иммунитетти көтөрүү максатында сүт ичкен жарандар менен жолугуп кайтты. Кыргызстанда жаздын келиши менен кымыз терапиясына барып, бээнин сүтү менен дарылангандардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Ак Суу районунун Жыргалаң айылында да учурда кооз жаратылышты эс алып, бээнин сүтүн ичкендер арбын болууда. Биз азыр Ак Суу районуна караштуу алгачкы күн чыккан айыл Жыргалаң айылында турабыз. Бул жак туризмге жыл санап ыктап жатыптыр. Өзүңүздөр көргөндөй, мында жергиликтүү тургундар менен катар четтен келген эс алуучулардын да саны арбын экен. Анткени жылдын ушул мезгилинде келип, бул жака желеге байланган бээнин сүтүн ичип, дартына дава издеген ага улай дал ушундай курчалган кооз айлана чөрөнөгө дагы суктанышат экен. Ушул айда жакшы болот дегенден ушул жака келебиз. Жылда келип турабыз ушул жерге. Ушул жерге келип жылда ичебиз. Себеби улам өйдүлөгөн сайын бул чөптүн да күчтүү болуп, таасири да жакшы болот экен ушул жерге. Эң сонун болот экен өйдүлөгөн сайын. Анан жакшы баары тең, аябай сонун экен кымыз ичкен. Бул сүт, то есть кымыз эмес, сүтүн ичкен. Абдан жакшы экен, ден соолукка жакшы пайдасын берет экен. Иммунитетти көтөрөт экен эң башкысы. Дарыгерлердин айтымында бээнин сүтү уй же эчкиникине караганда ашказанга оңой сиңет. Анын курамындагы белок, амино кычкылдарга бай. Дарыгерлер бээнин сүтү дээрлик баардык адамдарга жагымдуу келерин да белгилешет. Бээнин сүтү менен кымыз жалпы адамдардын иммунитетин жакшыртып, жашартуучу касиеттерге ээ экенин баамдагандар да бар. 4-5 жылдан бери сүт ичебиз. Кудайга шүгүр, сүттүн пайдасы аябай эле зор экен. Ден соолугубуз жакшы. Аябай эле пайдасы тийип атат. Кышында грипп, аркы берки деген ооруларды билбейбиз. Чында бул сүт 10 күн ичкенден кийин. Кудамдыкына келип жатам. Анан бул кишилер болсо бу жакта жатып, бу жакта деген неме коттедждер бар. Ошол жака жатып акчасын төлөп анан ичишет. Чабандардын айтымында бир бээ болжолдуу суткасына 10 литрден ашуун сүт берет. Бирок саан малында ал аз өлчөмдө гана сүт бөлүп чыгаргандыктан аны күнүнө бир нече жолу саап алышат экен. Жыл санап сүт ичүүгө келгендердин саны арбып, жергиликтүү эл туризм тармагында айылдын өнүгүүсү менен бээ байлап каражат табуунун жолуна да өткөн. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касьянов, Ак Суу району. Балыкчы шаарында шахмат боюнча ачык турнир өттү. Өлкөнүн бардык аймактарынан келген 100дөн ашуун спортчу мэрдин кубогу үчүн күч сынашты. Мелдешке катышкан эң жаш шахматчылардын жашы 6да болсо, улуу муундун 90-100 жашка чейинки өкүлдөрү да катышты. Балыкчы шаарынын тургундарынын назарын бурган турнирден кийинки репортаж.
Балыкчы шаарында өткөн республикалык шахмат турнири акыл таймашын сүйгөндөрдү бир аянтчага чогултtu. Мелдешке өлкөнүн бардык облустарынан жана шаарларынан 100дөн ашык шахматчы катышты. Катышуучулар жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша 6 категорияга бөлүнүп ат салышты. Алардын катарында 6 жаштан жогорку өспүрүмдөр, жаштар жана ардагер шахматчылар да болду. Бардык региондордон катышуучулар келди. Бизде ушу сүйүнтө турган нерсе ушу Балыкчы шаарында ушундай демилгени колдоого алып, Батырбек Темиржанович өзү колдоп ушу жакшы шахматтык турнир уюштуруп берүүдө. Жакында эле мындан бир жума мурда эле урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин указы чыккан шахматты ушул 26-30 жылдары чейин пилоттук проектте баягы азыр учурда мына сентябрдан баштап мектеп программасына киргизүү боюнча. Андан тышкары дагы бир өзгөрүү ушу Кыргыз шахмат союзунда дагы өзгөрүү болду. Бизде жаңы президент болуп Аида Жеңишбековна Салянова шайланып келди. Эми Кудайым буйрса шахмат жаңы багыт алды. Аида Жеңишбековна Кудайым буйрса шахматты өнүктүрүү боюнча жаңы программа, жаңы концепцияларды иштеп чыгып, бизге азыр мына сунуштап, мынакей алгач ошондон кийин эле мына Балыкчы шаарынын мэринин кубогу өтүүдө биринчи иретте. Уюштуруучулардын айтымында мындай мелдештер аймактардагы шахматтын өнүгүшүнө чоң салым кошот. Ошондой эле спортчулардын чеберчилигин жогорулатып, республикалык деңгээлдеги атаандаштыкты күчөтүүгө жардам берет. Турнирдин негизги максаты шахмат спортун жайылтуу, тажрыйба алмашууга шарт түзүү жана жаш таланттарды колдоо болуп саналат. Эми аксакалдын арасында эң эле улуу аксакалыбыз 92 жашта. Ана мен баардык жаштарга да айтып келет. Аксакалдар өздөрүнүн баягы тажрыйбасын, опыттарын бергиси келет жаш балдар. Ошон үчүн азыр жаш балдар менен чогуу отуруп ойноп аткан өзүнчө эле жакшы нерсе. Шахмат бул яны койчу физикалдыра для ума деп коюшат. Ошон үчүн 92 жашка чыкса деле ойноп атат шахмат. Ысык Көл областында дагы шахматты өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Ар жуманын шейшемби, жекшемби күндөрү бизде да Каракол шаарында шахматтык мелдештер өтүп атат. Ошол жерге дагы 40тан ашык ардагерлерибиз бар. Дайыма келип катышып, өздөрүнүн чеберчиликтерин өркүндөп атат. Анан ушул шахматты өнүктүрүш керек. Бул акыл оюну. Кыргызстанда өнүгүш керек. Себеби Өзбекстанда, Казакстанда, башка республикаларда шахматка өзгөчө маани берилип, жетекчилер тарабынан колдоо көрсөтүлүп, шахматтан укмуштой сенсацияны жаратып жатат. Акыркы убакта өлкөдө шахматты өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, аны калк арасында кеңири жайылтуу боюнча бир катар демилгелер ишке ашырылууда. Мындай мелдештер жаш муундун интеллектуалдык дараметин арттырууга, жаңы таланттарды аныктоого жана шахмат маданиятын өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Батыр Абиев, Ысык Көл жаңылыктары. Ысык Көлдүн борбору Каракол шаарындагы Александр Пушкин атындагы парк толук жаңыланып жатат. Бул максатта республикалык бюджеттен 450 миллион сом каражат бөлүнгөн. Долбоор аяктаса парк шаардыктардын сүйүктүү эс алуу жайына айланганы турат. Жаңы орнотулуп жаткан заманбап аттракциондор бир убакта 300дөн ашык баланы кабыл ала алат. Жаңыланып жаткан парктан кабарчыбыз Гүлбарчын Молдоева кеп кылмакчы. Мына ол мен жанында турган аттракцион Каракол шаарындагы Пушкин атындагы сейил багында орнотулган. Бул парк азыркы тапта толук кандуу реконструкциядан өтүүдө. Мындагы курулуш иштери 70%га аяктап калган. Долбоор алкагында шаар тургундарына, ошондой эле мында келген конокторго заманбап шарттагы эс алуу жайы курулууда. Ал үчүн мында 12 аттракцион, ачык асман алдындагы амфитеатр, заманбап ургумалар, ошондой эле Wi-Fi аймагы жана эс алуу зоналары менен бирге администрациялык имараттар, ошондой эле унаа токтотуучу жайлар дагы курулууда. Реконструкцияланып жаткан сейил бактагы аттракциондор бир убакта эле 300дөн ашык баланы кабыл ала алат. Учурда алардын ар бири коопсуздук талаптарына ылайык текшерүүдөн өтүп жатат. Өзүңүздөр көрүп жаткандай эле бул динозавр аттракционубуз тесттик режимден өтүп жатат. Мындан тышкары дагы 9 аттракцион уже тесттик режимден өттү. Азырынча 11 аттракционубуз толук кандуу салынып бүттү. Бир гана колесо обозрения аттракционубуз калды. Узундугу 47 метр болот. Дагы айта кетсек, жумуш боюнча зеленый зонабыз 90%га бүтүп калды.
Курулушу кызуу жүрүп жаткан объекттердин бири бул ачык асман алдындагы амфитеатр. Учурда бетон куюлуп жатыр жана сырткы курулуш иштери аткарылууда. Долбоорго көрүүчүлөр үчүн кофе ичип тамактануучу жай да киргизилген. Республика боюнча эң чоң амфитеатрлардын бирөөсү болуп атат. Ичине 500ден 800 кишиге чейин батат. Плюс амфитеатрдын ичинде у нас кофейня встроенная. Кофейнясы менен болот өзү. Аянты 7,5 гектарды түзгөн сейилбакта жашылдандыруу иштерине басым жасалыптыр. Бул үчүн 1800 көчөт отургузулуп, иштердин 90% аяктаган. Жашыл зоналарды сугаруу автоматтык система аркылуу жүргүзүлөт. Ар бир жашылдандыруу бактарынын жанында бүт мындайча орусча айтканда поливной системасы коюлуп, сугаруу кийин жеңил болот да. Бир жерден барып сууну күйгүзөт, анан ал сугарат, бак дарактарды башкача, газондорду башкача чачып. Грек стилинде жасалып, аянты 800 чарчы метр дейлеген бул аймак эс алуучулардын көңүл чордонундагы негизги зоналардын бири болот. Бул жерге оргумалар орнотулуп, кооз фото аймак уюштурулат. Зона коноктордун эс алуусуна, сүрөткө түшүүсүнө, жагымдуу убакытты өткөрүүсүнө шарт түзөт экен. Мындан сырткары дал ушул эле сейилбакта дагы бир оргума орун алмакчы. Ал оргуманын жалпы узундугу 200 метрди түзсө, туурасы 2 метр, ал эми бийиктиги 4 метрди түзөт экен. Биринчиден караганыбыз ошо коопсуздугуна мамиле берип атабыз бүгүнкү күндө. Коопсуздугуна, анан кийин алардын кийинки пайдалануусуна биз ошого көңүл буруп, ошонун алкагында ошого эле байланыштуу жашылдандыруу, дизайнерский бир жаңы багыттагы бир паркты салып атабыз деп биз ойлойбуз. Бизге мамлекеттик бюджеттен 450 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө ошонун алкагында жумуштар алып барып жатат. Паркта балдар үчүн шахмат, баскетбол аянтчалар жана скейт парк дагы жайгашат. Коноктор үчүн 150 орунду унаа токтотуучу жай курулууда. 1895 жылы түптөлгөн Пушкин сейилбагы шаарды жашылдандыруу демилгесинен жаралып, кийин элдин эс алуу жана маданий иш-чаралар өтүүчү жайына айланган. Эми жаңыланган парк Караколдогу эң эри, көрктүү жана заманбап эс алуу жайларынын бирине айланат. Гүлбарчы Молдоева, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаары. Ушуну менен жаңылыктар түрмөгү соңуна чыкты. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.